Президенттин Талас областындагы өкүлчүлүгүнүн коллегиялык жыйынында өлкө президентинин жарлыктарынын, министрлер кабинетинин чечимдеринин, президенттин Талас областындагы өкүлчүлүгүнүн буйруктарынын аткарылышы боюнча маалымат берилип, бул максатта көзөмөл күчүндө болгону менен орун алган кемчиликтер бар экендиги белгиленди. Алсак, облустун коомчулук өкүлдөрү биринчи элдик курултайдын делегаттарынын катышуусунда өткөрүлгөн элдик жыйында кабыл алынган иш-чаралар планынын аткарылышы боюнча маалыматтар өз убагында берилген эмес. Иш-чара планын аткаруу мөөнөтү ар бир кварталдан кийинки айдын 10 күнүнө коюлган. Аткаруу мөөнөтү коюлганына карабастан бүгүнкү күнгө чейин Кара Бура райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан маалыматтар бериле элек. Бул райондук мамлекеттик администрациялардын аппаратынын жооптуу кызматкерлери тарабынан өз кызматтык милдеттерине кайдыгер мамиле жасагандыгын, жөнөтүлгөн тапшырма менен өз мөөнөтүнө таанышуу жүрбөгөндүгүн жана тиешелүү деңгээлде көзөмөлгө алынбагандыгын билдирет. Коллегияда айрыкча райондук мамлекеттик администрациялардын, шаардык мэриянын жооптуу кызматкерлеринин ишмердүүлүгүндөгү кемчиликтер сынга алынды. Тартиптик, аткаруучулук тартип начар абалда экен, туурабы? Мына айыл өкмөт башчыларына да бирден экиден тартип жаза берип, калгандарына тартип жаза бербептир. Коюлган тапшырмалар боюнча да убагында бербей атат. Мисалы, бүгүн эле көп болуп атабыз. Кече айтылган тапшырманы бир 2-3 сааттын ичинде аткара турган эмне бир күндөн бери ала албай атабыз. Сиз мына иштегенден бери акыркы бир жылда канча сунуш бердиңиз? Ошол акимди тартип жазага тартуу боюнча, же акимдин орун басарын, же аппарат жетекчисинин сунуш болду ошо боюнча? Бакайта райондун акими тартип чара колдонулган, 2 орун басары жумуштан алынган, аппарат жетекчилерине колдонулган, айыл өкмөттөргө ошо аткаруучу тартипти сактаган үчүн чаралар көрүлгөн. Бир күндөн бери ала албайсыз. Кара Буранын акимине жеке өзүм айткам мына сизге. Алга чейин бербейсиздер мына. Кандай сөз менен айтыш керек түшүнбөйм да. Жазуу түрүндө деле берип атабыз, WhatsApp'тан деле берип атабыз, ОЗ2 деле айтып атабыз. Түшүнүк деле мына алып атыптыр. Көңүл жок болсо анда арызыңарды жазып кете беришиңер керек да, иштегенге көңүлүңөр жок болсо. Туура ошондой талап коюш керек да, башка кандай талап коюш керек? Түшүнүк алуу эле чектелип калбай, тартип чарасында сунуштарыңыз керек да. Андан соң облустун өнүгүүсүндөгү көрсөткүчтөр тууралуу маалымат берилди. Өткөн 3 ай аралыгында Талас облустунда өнөр жай тармагында энергетика ишканаларынын продукциясын кошуп алганда 6 миллиард 120 миллион сомго өнөр жай продукциясы өндүрүлгөн. Талас облусу 68 өлкө менен тышкы соода байланышын түзүп, 403 миллион сомго продукциялар экспортко чыгарылган. Салык төлөмдөрүн мамлекеттик казынага түшүрүү ашыгы менен аткарылган. Жалпы салык төлөмдөрүн мамлекеттик бюджетке түшүрүү планда каралган 1 миллиард 319 миллион 800 миң сомдун ордуна 1 миллиард 342 миллион сом чогултулуп, план тапшырма 101,7% аткарылган. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу мамлекеттик бюджетке 7 миллион 500 миң сомдук киришелер көп чогултулуп, же өсүү темпи 100,6% түзгөн. Ал эми жер үй алтын кенин иштеткен Альянс алтын жоопкерчилиги чектелүү коомунан 2023 жылдын 1 апрелине карата 1 миллиард 67 миллион 600 миң сом салыктар чегерилген. Ал арада Талас областында ККМ аппараттарын колдонуу 1710 ишкердик субъектисине киргизилген. Өз кезегинде область башчысы Нурлан Дарданов бул багытта ишкерлер арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен аракетти чыңдоо зарылчылыгын билдирди. Талас районунда 36 ККМ жок экен. Манас район 12, Кара Бурада 33, Талас шаарында 4. Бакайата району эле 100% камсыз кылыптыр. Бакайата район салык кызматына мындай ыраазычылык билдирип койсок болот экен. Калган райондор канча мөөнөт керек билбейм, ушул эмки коллегияга чейин толук мындай 100% болуш керек да. Эгер 100% болбосо анда тийиштүү чараларды көрөбүз. Мындан сырткары коллегиянын күн тартибинде жазгы талаа иштерине карата даярдык маселеси каралды. Быйыл область аймагында 107 миң гектардан ашык аянтка айдап себүү иштери жүргүзүлөт. Айыл чарба техникалары үрөн, күйүүчү май, минералдык жер семирткич менен камсыз кылууда көйгөй жаралбай тургандыгы белгиленди. Болгон учурда Жалпак Тил каналын бетондоо иштерине байланыштуу дыйкандарга алгачкы сугат суусун берүү кечигип жаткандыгы айтылды. Көп жылдык чөптөр бар.
туурабы? Көп эмес, бирок бар ошол жерде. 50 гектардын тегерегинде болуш керек. Анан кийин бактар бар. Алардын баары деген азыр бир жолу эмес, 2 жолу суу ичип калыш керек эле. Суу иче элек эле. Эртең мынакей майдын 15-inde чөп чабык башталат. 20-ларында чабык болот. Анан кийин ошондо проблема башталат. Өз кезегинде область башчысы Нурлан Дарданов жеринде абалды көрүп, тиешелүү чечим кабыл алуу жагдайын белгиледи. Муну менен бирге ыйгарым укуктуу өкүл Нурлан Дарданов көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин активдүү колго алууну, курулуштардын сапатына айрыкча көңүл бурууну, ошондой эле сүт өндүрүүчүлөр арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү жергиликтүү жетекчилерге эскертип, мамлекеттик кызматтын жоопкерчилигин сезип, чечкиндүү иш алып барууну белгиледи. Эмки коллегага чейин ушул коюлган тапшырмалардын баардыгын толук кандуу аткарасыз деп ишенем. Сиздерден ошол чогуу баардыгыбыз областтын өнүгүүсүнө салым кошуп, баардыгыбыз ошол областты өнүктүрөлү деп, элге кызмат кылайлы деп иштеп аткандан кийин ошол талапты, коюлган талаптардын баарын аткарганга баардык күчүбүздү жумшашыбыз керек. Коллегиянын соңунда орун алган кемчиликтерди жоюу боюнча сунуш пикирлер эске алынып, тиешелүү токтом кабыл алынды.